Саламатсыздар кымбаттуу телекөрүүчүлөр, саламатсыңар кымбаттуу менин жомок угармандарым. Бизди көрүп аткан дагы жомок угармандар. Мына кайрадан биз жомок бөлмөсүндө отурабыз. Биз отурган жерди баарыңар билесиңер, Ташмыяшев атындагы областтык балдар китепканасы. Эмесе өткөндө биз хандын 40 баласы жөнүндөгү жомокту баштаганбыз. 40 баласын аял алып берем деп баягы 40 кызы бар ханды издеп тапты. Анан кийин кыздарды көчүрүп кетейин деп келатканда жолдо ажыдар кыз жолугуп, ажыдар кыздын алтын сарайында 39 баягы баланы коркутуп, эң кенже баланы жөнөтөсүңөр, болбосо бардыңар жеп коем деп ажыдар коркутуп 39 бир тууганын агаларын кой берди. Сөз алып ал убакта. Анан барып баягы кыздарды 39 агасы көчүрүп жөнөт. Арымбектин ордуна Арымбек берген пышагын берет баягы кызга, ошого нике кыйып коет. Анан кийин баягылар жолго чыгышат. Жолго чыкканда баягылар анан келатат экен. Келатканда баягы алтын сарайга келгенде неме кылат экен. Бардыгын ажыдар жолдон тосуп туруп, алтын коргонун алып кирип туруп, анан кийин камап коет экен. Анан кийин эми арынды эми чакыргыла Арымбек. Болбосо барыңар жутам мына кыздар менен кошуп дейт. Ким чакырып келет дегенде эң чоң агасын айтат экен. Сен эң чоң экенсиң. Барып Арымбекти бияка алып келесиң, болбосо булардын баарын соруп салам дейт экен. Анан эң чоң агасы анан кийин капа болду, анан кийин жөнөйт экен. Жолдо кетип барат, дагы эң кичинекей бир тууганын жакшы көрөт да. Эң кичинекей эмес, бардыгы эле бир туугандарын жакшы көрөт. Айтат экен: "Мен эми ушу кайсы бетим менен барып бир тууганымды ушу аждардын оозуна салып берем. Ошонон көрө мен ушул ээн жерде эле жатып өлүп эле калганым жакшы" дейт экен. Дагы анан булактын боюна тамакты жебей ошо жерге анан кийин жатып алат экен. Баягылар анан бирок немени баягы Арындын бир Олия чал келет экен да, анан Арынга айтат экен: "Арымбек, 39 бир тууганың аждардын колуна түштү. Сен кирбе десең кирди ошо жака. Бардыгы түштү. Эң чоң агаң сени издеп келатып, булактын боюнда өлөйүн деп калды. Ачка сени аждарга бергенден көрө өлүп эле калганым жакшы деп, ошол жерде жатып калды. Бар, өзүң бар" дейт. Барынан мен бир туугандарым сактап калышым керек. Анан кийин келатат экен. Келатса анан агасы чын эле эми өлөйүн деп калган экен. Анан алып барып булактан суу ичирип, алып келген тамагынан жедирип, кийимдерин алмаштырып, кийинтип, анан өзүнө келиптир. Агасын эшитип алып анан кийин баягы алтын бөлмөгө келиптир, алтын коргонго. Алтын коргон келип анан кийин баягы 39 агасын, аял өзүнүн аялындагы баягы жеңелерин да кошуп анан кийин неме кылып бошотуптур. Булар эми кете берсин, мен калдым аждар сенин алдыңда деп. Караса аждар кыз шунчалык сулуу экен. Анан беркилер сүйүнүшүп анан бир туугандары кетиптир. Бул алтын коргон каяктан пайда болуп калган билесиңерби? Алтын коргонду илгери баягы кербендер жүргөн да. Дүйнөнүн ардык жагына. Ушул жер аябай ээн талаа экен. Бул жер аябай узакта өтөт экен дагы, жолдо дем алайын десе дем ала турган жер жок. Анан соодагерлер айтыптыр: "Ар ким өз чөнтөгүбүздөн көп акчаны чыгарайлы, ушул жерге бир базар куруп коелу, алтындан коргон. Анан ушул жерде ким каяктан келатса ушул жерге жатып, ушул жерди базар кылайлы" дешкен экен. Андан кийин көп соодагерлер ортодон акча чыгарышып, ошол жерде алтындан коргон салып, алтындан үй кылып, кербен сарай жасашкан экен да, алтын экен үйлөрүнүн бардыгы. Анан булар ошентип жүргөндө муну баягы аждар кыз угуп калып туруп, баягы кербендеги соодагерлерди бир күн чабуул кылып, жеткенин жеп, жетпеген анча-мынчасы бекингени бекинип, качканы качып чалап алалы. Аз эле киши качып кутулган экен, калганын бардыгын жеп, жутуп баягы соодагерлердин не алтын коргонун ээлеп алган экен да бул. Баягы кыз, аждар кыз. Анан эмен айтыптыр. Арымбекти айтыптыр. Эми Арымбек дептир. Дүйнөдө бир эле сулуу болуш керек. Бир эле кыз болуш керек. Мен аябай сулуу экенмин дептир. Аябай сулуу экенсиң. Менден ашкан сулуу барбы дүйнөдө дептир. Жок, сенден ашкан сулуу жок. Дагы бирөө бар дептир. Биякта пери кыз бар.
Биз аябай бири-бирибизге душманбыз. Пери асмандан келип менен согушат, мен жерде туруп баягы оозуман жалындарды атамын, ал жаа менен атат, жаасын оого мага жетпейт, менин жалым мага жетпейт. Экөөбүз ушундай бири-бирибизди жаман көрөбүз. Себеби бир эле сулуу болуш керек. Эгерде сен дейт ошол барып ошол сул перини өлтүрүп келсең, өлтүрүп башын алып келсең, ошондо мына алтын коргон, алтын сарайдын баардыгы сеники, мен дагы сеникимин дейт. Ошол аны өлтүрбөйүнчө согуш ачып акты мен өлтүрүп коюшум мүмкүн, сени да өлтүрүп коюшум мүмкүн. Барып ошону өлтүрүп кел. Анан кийин тулпар аты бар, ошону минип келгин. Кыз менен атты бияка алып кел деп. Болбосо мен сени жутуп коем деп. Анан кийин арын баягы жерден Арынбек жөнөптүр баягы перинин айылына. Перинин атасы дагы хан экен. Ошол жерге барып анан кийин баягы перин барганда эле перилер кандай болот? Алар сүйлөшпөсө эле кел атканды сыртынан билип коет. Кел атканды эле өзүнчө перилер билип коет экен. Мен өлтүргөнү келатат. Баягы ажыдар кызды, өзү жакшы бала эле. Тиякта 40 кыздын эң кенжесин алды эле. Бирок жакшы бала экен, баатыр бала экен. Бир туугандарын бошотту. Ошого тийишим керек дептир дагы анан кыз анан тоско алып анан мейман кылып отуруптур дагы. Мен сага келдим эле. Мен сени жакшы көрүп калдым дептир. Жок, сен мени көрбөй туруп кантип жакшы көрөсүң? Сени ажыдар кыз жөнөттү, мен билип турам, мен перинин кызымын дептир. Ал ажыдар кыз, ал камкор. Бечара соодагерлердин араң курган базарын, кербен сарайын тартып алган. Пери качан көрдүң эле перинин бирөөгө жамандык кылганын? Ажыдар бул жамандык кылат, пери эч качан бирөөгө жамандык кылбайт. Андан көрө сен мага жардам бер, биз ажыдарды жок кылышыбыз керек. Ажыдар бар адамзатка жаман кылат, жамандык кылат. Туура дейт экен. Андан көрө мен ал дейт экен. Экөөлөп аждарды өлтүрөйлү, эл тынч жашайт. Экөөбүз бактылуу болобуз. Анан ошо алтын коргон дагы биздики болот, алтын үйлөр дагы биздики болот, атамын хандыгы дагы биздики болот деп анан баягы кыз менен сүйлөшөт экен. Анан кийин анда баргын дейт экен. Сен баргындагы баягы атты минип баргын. Анан кийин минтип айтасың, мен булуттардын үстүндө жерден караганда көрүнбөй турган бийиктикте учуп карап турам депти пери. Ал жерден аждар мени көрө албайт, аждар кыз. Сен ошол жерде барып туруп аждарды өлтүргүн. Күчүң жетпей кетип атканда мен сага жардамга түшөм, мени көрбөй турсун дептир. Атты минип баргын. Баягы пери кыз эмне кылдың десе, өлтүрдүм деген. Кана башын кесип кел дегенде, катты өлтүрдүм, эми башын кесейин деп атсам, баягы ат мени араң алып качты, араң кутулдум. Болбосо перинин баягы жоокерлери мени тутуп алмак. Ат жардам берип, атын алып келдим дептир. Атты көрсөтсөң ишенет дейт экен. Анан кийин баягы перинин тулпар атын минип алып туруп, анан кийин аждардын баягы аждарга келет экен. Келгенден аждар айтат экен. Мына перини өлтүрүп атын минип келдим дейт. Перинин башы кана дейт экен. Деп башын эми кесип атканымда желдеттер мага чабуул коюшту, ошонун мына ат тулпар экен, ошолорго колго чүрүппөй мени алып качып келди дейт экен. Алдап атабы экен деп баары сезип калат экен. Анан кийин ошол учурдан кийин баягы эми ишенип ишенбей, кана эми отурайлы деп жакшы эми оокат жейли деп, бирок сынайын деп атат аждар. Ошентип атканда баягы чоң бир кылычты берген экен перинин кызычы, атка кошупчу, атасынан калган сыйкырдуу кылыч экен. Ошону мен чабайын дегенде аждар баш көтөрүп калат экен. Ошол жерден анан кийин аждар эми сора бергенде тияктан пери кыз ылдыйлап келип жаа менен аждарды атат экен. Аждар жарадар болгондо анан кийин бала аждардын башын кыя чабат экен. Кыя чаап коюп анан экөө баягы аждарды өлтүрүп, анан кийин ошол алтын коргондо баягы перинин кызы менен жашап калат экен. Экөө барып перинин атасына жолугат экен, ал жерде той болот экен. Кайта келип анан пери кыздын ата энеси дагы баягы алтын коргонду көрүшөт экен, иши кылып туруп, ушинтип атып убакыт 7 жыл убакыт өтүп кетет экен. 7 жылда бир уул бир кыздуу болуп калат экен. Көрдүңөрбү? Бир уул бир кыздуу болуп калыптыр. Баягы бир хан бар го, 40 кызы бар хан. Ошонун эң кичинекей кызы бар эмеспи баягы? Бала алган. Ал кыз болсо, ал да касиеттүү кыз экен. Ал көзүн жумуп туруп эле эмне болуп атканын баарын билип турат экен. Бирок кайнатасына айтып турат экен. Балаңызды ушинтип калды, аждар кыз периге жөнөттү. Пери анан кийин перинин кызы аны кайра бияка жөнөттү. Ишенип ишенбей калды. Асмандан түшүп келип туруп жаатты. Аждар өлдү. 7 бала 7 жыл жашап койду. Бир уул бир кыздуу болду.
эми келейин деп атат деп турат экен. Ошонткенде анан кийин ошон эмги бар мен ата энеме барайлы дейт экен. Тиякта алган аялым бар, ошого барайлы деп пери кыз менен макулдашып жөнөгөн атканда эмне болот экен? Жок, убакыт бүтө элек. Баягы соодагерлер бар эмес беле? Акча топтоп алтын коргонду курган. Ошол соодагерлерге сөз жетиптир. Аждар өлүптү. Бир бала аждарды өлтүрүптү. Ошол биздин алтын коргондо ошол бала пери кыз менен жашап атат экен. Жүргүлө барып ошол баланы эми жалгыз ага күчүбүз жетет. Ошону өлтүрүп кайта биз коргонубузду тартып алайлы дешип аттыр да. Дегенде эмне болду? Кызыгына келгенде биздин жомок кайрадан түгөнүп калды. Эми жомок ушундай, дайым кызык жерине келгенде түгөнөт. Ошонусу менен жомок, ошонусу менен кооз, ошонусу менен жакшы. Кымбаттуу телекөрүүчүлөр, жомок угармандар, кайрадан ушул жерден жомокту улантып, эмки жолугушканга чейин сак саламатта болгула. Кайыр кош.